Сооротуучу Кудай. 29 май. Ар бир жан тазаланууга муктаж. Күнөөдөн тазаланууга, жашоодо аз-аздан чогулуп келген ачуу тамырлардан тазаланууга муктаж. Ал үчүн тоо кылдым деп көп жолу айтуунун кереги жок. Анткенден эч пайда жок. Күнөөдөн тазалай турган бир гана Кудай. Ал биздин жүрөктөрүбүздө акырын назик иштейт, ашкерелейт, өзүнө чакырат. Ошол назик үндү угуп, сыйынууда кечирим сурап, ага кайрылган ар бир адамды Кудай кечирет. Анткени адамдарды күнөөлөрдөн арылтыш үчүн ал Ыйса Машаякты жерге жиберген. Ыйса Машаяк айкаш-чыгашта биздин күнөөлөр үчүн керилген. Анын ысымынан Кудайга кайрылган ар бир адам кечирилет.